Кыргыз атка минерлери бир айда орто эсеп менен 140 жолу чет өлкөлүк иш сапарга чыгышкан. Алардын айрымдары өз билемдик менен мөөнөтүн да узартып алышкан. Бул иш сапарлардын өлкөгө кандай пайдасы бар? Биз төлөгөн салыктардан канча акча сарпталат? Алда кенен айтып берем, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Жылдын жыйынтыгы менен начар иштеди делген мамлекеттик органдар тизмектелди. Билим берүү жана элим министрлиги, инвестиция боюнча улуттук агенттиги, маданият министрлиги, президенттин Ош менен Нарын областындагы ыйгарым укуктуу аппараты жана Ош шаарынын мэриясынын аткаруу жөндөмү төмөн болгон. Бул тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткаруу башкармалыгынын башчысы Азамат Осмонов билдирген. 2024 жылдын аягында мамлекеттик пландын аткарылышы боюнча текшерүүгө ылайык айрым министрликтер жасалган иш-чаралардын санын көбөйткөн. Мисалы, Маданият министрлиги 2022 жылы аткарылган эки маселени кайра 2024 жылдын планына киргизип алган. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аткарылбаган иштер боюнча туура эмес маалымат тапшырып, жалпы көрсөткүчтү жасалма түрдө көбөйткөн. Жалпысынан 2023 жылы 1739 иш сапар болгон. Ал эми 2024 жылы 1603 чет өлкөгө сапар болуп, алардын 1102си мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган. Атка минерлер орто эсеп менен бир айда 140 жолу чет өлкөгө иш сапарга барышкан. Жетекчилер жана алардын орун басарлары 591 жолу иш сапарга чыгып, алардын дээрлик жарымы бюджеттик каражаттан каржыланып, бир күндүк орточо чыгымы 22 000 сомду түзгөн. 128 иш сапары максатсыз деп табылган. Командировкалардын көбү өлкөгө пайда алып келбери жана бюджетке чыгым келтиргени айтылат. Билим берүү жана элим министри Догдургүл Кендирбаева 2024 жылы жалпысынан 10 жолу эл аралык иш сапарга чыгып, 32 күн чет өлкөдө өткөргөн. Бул өкмөттө катуу сынга алынган. Кээ бир иш сапарлардын узактыгы жана мүнөзү рационалдуу эмес. Мисалы, Австрияга болгон 8 күндүк иш сапар өтө эле узак. Билим берүү тармагынан санариптештирүү жана Кыргыз-Кытай университетин түзүү боюнча конкреттүү жыйынтыктар жок. Болочок үчүн билим берүү долбооруна $200 миллион тартуу маселеси дагы эле талкуу стадиясында турат. Ал эми жаратылыш ресурстары министринин орун басары Асель Райымкулова өткөн жылы Түркия мамлекетине макулдашуусуз чыгып кетип, ал үчүн азыр да отчет тапшыра элек. Мындан сырткары Райымкулова чет элдик иш сапарын өз билимдик менен 3 күнгө узартып алган. Кийинки атка минер 2023 жылы 81 күн Жапонияда болуп келген. Ал дээрлик 3 айга жакын окууда жүргөнү айтылат. Айыл чарба министрлигинин орун басары Самат Насирдинов бул убакытта иш сапары боюнча отчетун да тапшырган эмес. Бирок атка минердин өз билимдиги муну менен гана чектелген эмес. Ал былтыр да уруксаты жок эле жалпысынан 21 күн иш сапарда жүргөн. Ал эми айыл чарба министрлигинин суу чарба кызматынын директору Алмаз Токеев мыйзам талаптарын бузуп, уруксаты жок коңшу Казакстанга иш сапар деп кетип калган. Мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2024 жылы жалпы 90 күн иш сапарда болгон. Буга чейин деле атка минерлердин чет өлкөлүк сапарлары сынга кабыл келген. Мисалы 2018 жылы эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зоракан Каденова Кореяга болгон сапарынан кийин кызматынан бошотулган. Чиновник Сеулдан Алматыга учкан рейстин кармалышына күнөөкөр болгону айтылган. 2023 жылы Конституциялык соттун төрагасы жана жооптуу кызмат адамдары чет өлкөгө иш сапарга келген чакыруу каттарын жашырып, жакын туугандары менен чыгып турушкан. Аларга карата кылмыш иши козголгон. Ачык бюджет порталынын маалыматына ылайык 2024 жылы жалпы мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин чет өлкөлүк иш сапарларына 897 миллион сом салык төлөөчүлөрдүн эсебинен коротулган. Алардын ичинен билим берүү министрлигине 4,5 миллион сом, жаратылыш ресурстар министрлигине 2 миллион, айыл чарба министрлигине 14 миллион, саламаттык сактоо министрлигине дээрлик 4 миллион жана маданият министрлигине 363 миллион сом сарпталган. Биз кыргыз атка минерлеринин чет өлкөлүк иш сапарлары туурасында кеп кылдык. Бул видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Чекит медиа катталып, чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Асия Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.